Саламатсыздарбы? Барыңыздарга ысык салам. Бүгүн бизге Москвадан сонун конок келет жана ушул эфирди записти ким көрүп атса сөзсүз түрдө конспекттеп өзүңүздөргө жакшы инсайттарды алып аласыздар деп дагы бир ирет айтып кетейин сиздерге. Бүгүн бизде онлайндагы кирешелүү кесиптер жана сатуулар кантип биз сатууларды көбөйтүп продюсерлик кесиптин аркасынан жана именно онлайндагы сатууларды кантип күчтөтүшүбүз керек, сонун эфир болот. Бул эфирге атайын конокту чакырдым. Москвадагы эксперт, мыктайым Замира Абдувалиеваны чакырдым. Жана бүгүн биз сатуулар жөнүндө сөз кылабыз жана продюсерлик кесиптин кандай сонун жактары бар жана именно онлайндагы кайсыл кесиптер азыр кирешелүү болуп саналат жана кантип ушул онлайндагы сатууларыбызды товарды сатуу боюнча, кызмат сатуу боюнча өзүңдүн кандайдыр бир кызмат ошол консультацияларын сатуу боюнча кандай стратегия алабыз деп турсаңыздар, анда ушул эфирди көрсөңүздөр болот. Келиңиздер. Негизи акыркы тренд. Саламатсызбы? Биздин коногубуз Замира эже бизге кошулду. Саламатсызбы, Замира эже? Жакшы. Кандайсыз? Замира эже бизде Москвадан түз эфирге чыгып атат, Москвадан кошулуп атат. Биз дайыма Кыргызстандан, Москвадан экөөбүз көрүшүп жүрөбүз. Сонун эжеке жана азыр болсо Замира эже өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңиз. Мен жакшы көрүнөмбү. Менин атым Замира. Өзүм азыркы учурда Москвада жашайм. 2 баланын апасымын. Жолдошум менен баарыбыз Москвада турабыз. Мен жакшы угуп атам. Офлайнга чейин, именно онлайнда азыр өзүм сатуу экспертимин. Себеби офлайнга чейин 15 жыл ресторанда иштегем. Биринчи Москвага келип жайгашкан рестораным 15 жыл бою иштеп бүттүм. Андан кийин уже онлайнга келгенде деле только сатуу менен алектендим. И азыркы учурда тренд профессия сатуу. Себеби, во-первых, это тренд профессия, во-вторых, адам сатууну билбесе, жашоодо бир нерседен алдыга жылып кетиш кыйын экенин түшүндүм да. И өзүм деле ошол биздин баардыгыбыздын максатыбыз адамдарга жардам берүү деп айтабыз го. Ошол нерсени эле аркалап кайра анан өзүм сатуу эксперти болдум. Комментарийлерди пока өчүрүп турайын. Сонун. Бүгүнкү биздин темабыз онлайндагы кирешелүү кесиптер жөнүндө экен жана албетте баардыгыбыз эле кирешеге чыккыбыз келет, кирешелүү болгубуз келет. Бүгүн биз ушул кайсыл кесиптер эң көп кирешеге, кайсы кесиптер аркылуу кирешеге чыкса болот жана өзүбүз сүйгөн кесип аркылуу дагы кирешелерибизди көбөйтүп, сатууларды дагы жакшы үйрөнсөк болот деген тема болот экен. Азыр онлайндагы кайсы кесиптер кирешелүү болуп атат? Мен ушул сизди байкап жүрөм. Сиз мурун башка бир нишада болчусуз, азыр биз башка нишага өттүңүз да. Бул трендке байланыштуу же кирешелүү кесип болгондуктан сиз ушундай алмаштырдыңызбы? Ушул суроо аябай сонун. Ооба, мен өзүм мурда именно продюсированияны жактагам. То есть за кадром, кадр артында иштегенде именно ушул кесипти аркалагам. Азыр деле көпчүлүк айтам, именно ушул кесип реально вот сонун кесип болгону ошол жумуштун мыкты адиси болуш керек да. Эгер ошол продюсированиянын мыкты адиси болсо, бул адамдарга аябай жумуш көп. Өзүмдүн нишамды сатуу жакка өзгөрткөнүмдүн себеби мен үчүн бул биз баардык биз ар нерсени жасап көрүшүбүз керек да. Өзүбүздүн сүйүктүү жумушту тапканга чейин көп нерсени жасап көрөбүз. А конкретно эмнени сүйөт экендигибизди биз только жасап жүрүп ошол нерседен ырахат алганда гана түшүнө алабыз да. Ага чейин бизге бирөөлөр сенин миссияң деп айтып койсо же сага ушул туура келет деп койсо жасаган менен анан толук жок болушу мүмкүн да. Именно кесипти тандаганымдын себеби мен өзүмдүн биринчиден жасаган жумушум экен бул нерсе, экинчиден реально мага ушул нерсе жагат экен. Мен айтам, сатуу бизнестин жүрөгү дейбиз да. Сатуу бизнестин жүрөгү дейбиз. Сатууну билбесең, сен реально жашоодо эч нерсени алып кете албайсың, жасай албайсың депчи. Бул нерсе чын эле ошондой. Биринчиден бул менин именно только трендке эмес, именно өзүмдүн сүйүктүү жумушум болгондугу үчүн. Экинчи учур ооба бул тренд болгондугу үчүн. Үчүнчү учур бул эч качан өлбөй турган кесип болгондугу үчүн. Себеби биздин даже ата бабаларыбыз деле именно сатуу менен алектенип келишкен. Ушул берекенин баардыгы соодада деп деле айтылат да. То есть сатууну билген бул эң сонун профессия да. И ошол эле учурда именно продюсирование боюнча деле айтам. Продюсерлер деле сатууну билбесе,
өздөрүн даже эксперт катары сата алышпаса, уже иштеше албайт. Анан жумуш жок экен деп ойлошот. На самом деле продюсерлерге аябай жумуш көп. Өздөрүн сатпайт, өздөрүн көрсөтпөйт, ачык айтпайт. Ошон үчүн жумуш жок. Сатуу бул жашоонун жүрөгү дедиңизби? Мен да инсайттар жазып атам. Бул жакта көрүүчүлөрдү дагы записти ким ушул эфирдин записин көрсө, сөзсүз түрдө өзүңөргө инсайттарды жазып алып, конспекттеп алсаңыздар дагы болот. Сатуу бул жашоонун жүрөгү дедиңиз, туурабы? Мен азыр бул сөзгө 100% кошулам. Себеби дегенде мен сатууларда дагы кичинекей кезимден бери экенмин. Ысык көлдө чоңойгом и мындай кара жолго алма сатчымын, өрүк сатчымын. Ушундай күндөрүм эстеп кетти. Анан ойлоп көрсөм, кичинекей кезимден бери сатууда экенмин да. Анан дордойдо иштеп жүрдүм. Албетте азыр дагы продюсер болсом дагы бизде отдел продаж болгон күндө дагы продюсер катары стратегиялык жумуштарды, идеяларды, сатууларды көбөйтүүчү инструменттерди, мышленияны продюсер берет. Отдел продаж менен скрипти дагы продюсер берип, отработка возражений полный, эксперт менен кантип возраженияларды жабыш керек, каршылыктарды. Андан сырткары отдел продаждын жумушун дагы көзөмөлдөп, сатуулардын конверсиясын көбөйтүү максатында. Продюсер эмнеге алат? Кайра эле кирешени көбөйтүш үчүн. Аны менен эмне үчүн бөлүшкөнү даяр болот акчасын. Себеби дегенде өзү тапкан акчасы 50 000, 60 000, 100 000 болсо, средний, да, условно. Продюсер менен 500 000, миллион тапса, почему бы нет поделиться, да? 30 бы, 40 бы, 50% бы. Ал менен иштеп, 2 эсе, 10 эсе көп таап атпайбы? Демек, өзү 24 саат иштеп, өзү жалгыз жетишпеген жумушунан тапкан ошол кичинекей акчасын 10 эсе көбөйтүп, 5 эсе көбөйтүп бөлүшкөн, бул наоборот жакшы да. Бул масштаб, бул өзүнүн личный бренди дегендей. Анан кээ бир ойлойт экен, ошо продюсер болсом деле сатуу бул меники эмес, бул отдел продаждыкы депчи, бул туура эмес деп айтып кетет элем. Анан мен деле уже азыр мына насаатчылык алганда деле баары бир сатууга барып такалат. Ал жакшы окубай атса дагы жакшы сатканды билсе, адамдар менен сүйлөшкөндү билсе, сатуулар жасаса жакшы результат болуп чыгып кетет да. Анан киреше болот, мага кейс болот, өзүнө результат болот дегендей. Баары бир жашоо өзү сатуу экен да. Себеби дегенде биз даже гос жумушка барып, өзүбүздү деле мындайча айтканда сатат экенбиз. Убактыбызды, билимибизди, тажрыйбабызды эртең мененки 9-дан 6-га чейин 20 000, 30 000, 40 000 иштегенге даярмын дегенде, баарын бөлүп отурганда күнүнө 500 сом, 1000 сом үчүн иштеп калат экен да. Именно ушинтип жалданып, найымда, госто иштегендердин жумушун эсептеп келсем, мен да ошолордун ичинде болчумун да. Анан мындай суроо сизге, сатуудан уялам деп көбүнчө айтышат да. Айтышпайт, бирок жазай келгенде ошо сатуудан мококтонушуп, айта албай, баасын айта албай, же болбосо уялышып, как будто бир пихать эткендей сезим болуп атат, сата албай атам деп кыйналган эксперттер көп да. Аларга кандай сиз кеңеш бере аласыз? Адам уялбайт, эгер өзү действительно өзүнүн келечектеги жашоосун элестете алса, бир максаты бар болсо. Бул биринчи учур. Экинчи учур, сатуудан кимдер уялат? Өзүнүн продуктусунун сапатына ишенбегендер уялат. Эгер мен азыр сатып койсом, жакшы мактап, кийин келгенде продукт результатка жеткирбей калсачы деп корккондор. Демек, адам коркот, демек ошол продуктта кандайдыр бир нерсе жетпейт экен, адам четко билет. Билбеген адам ал даже коркушту да билбейт да. Ал автоматически сата берет, ишенет ошол нерсеге. Бул экинчи учур. То есть ушул жерде да караш керек да, эмнеге уялат? Эмнеден коркот? Вот уялуунун артында ал просто бир нерседен коркуу бар да. Ал деле болуп, продуктусуна ишенсе, өзүнө ишенсе, то үчүнчү учур уже адам уялуу сезим бул башка нерселердин себебинен улам болушу мүмкүн. Там кичинекейиндеги бир нерседен коркуп калган же бирөөнү сүйлөп коет деп корккондугу үчүн уялам деген сөз менен жабат адам. Просто өзүнүн коркунучу. Ушул жерде айта кетсем болобу? Мен да ушундай окуучу болгон. Мурун ушул апасы кичинекей кезинде, мен ата-энем дагы өкөтөң медик, врачтар, бирок союз тарабы кулап, ушундай учурда алар ушул распродажага, ушул кийимдерди көчөгө алып чыгып, даже штакета болобу, базарда распродажа кылып саткан учур болгондо, анан бирок мен эч качан уялып, мен кайра жардамдашчымын да, уялчу эмесмин. Кээ бирөөндө мисалы үчүн апасы ушинтип сатам деген кезде, базарга чыгып соода кылып, үй бүлөмдү багам деген кезде, эжекелери, сиңдилери келип, эмне үчүн соодага чыгып атасың базарга, спекулянт болуп деп, сен эмне мындай спекулянт, мурун
кабыл алчу экен да союз убагындачы ушу. Анан ошол эле коммерсанттар эң жакшы жашоого чыгып азыр именно соода сатыкка кетпедиби бардыгычы. Анан ошондон улам кичинекейинен сатуу бул деген уят сезим, бул спекулянт, бул деген пихать этет деген сезим калып до сих пор сата албаган айым келген. Андан сырткары ошол карыздарда батып долговой ямада жүргөн айым еще жолдошу карызын төлөп мынча акча тапсам баары карызды жабам деп сата албай, саткысы келбей, выгодно болгон, бул эми психологиялык блоктор деп койсок болот. Ошондой сезимдерден дагы аркылуу дагы сата албай калган айымдар болгондо, бул мен өзүм жашоодо ошол именно ошол адам өзүнүн коркуусун түшүнбөй мен сата албайм деп ойлошот да. Биринчиден ошол сата албагандар, уялып аткандарда сатууну эң биринчи сүйүш керек. Бул сатуу, бул жашоонун жүрөгү деп атам, бизнестин мотору да, сатууну сүйүш керек. Бул жерде дагы бир момент бар да. Адамдар сатуу десе эле бул пихать этип сатуу дегенди түшүнүшөт да. Жок, адамга биринчи очередь мага кардарга жардам берүү болуш керек. Биринчи максат. Экинчи максат уже кардарга жардам бере алат экенин билсең, кардардын көйгөйүн чече алсаң, экинчи максатың уже сатуу. Ошол нерсеге акча аласың. Себеби бекер баары бир бааланбайт да. Даже биздин ата бабаларыбыздан бекер нерсе бааланбаган. Бааланбайт. Бул нерсе даже хадисте да бар да, акчы бекерге эч нерсе бербейт экен да. Даже мусулманга сөзсүз төлөйт экен ошол акчанычы. Андан да бекерге берилбеш керек да. Андан кийинки учур мындай дагы бир момент бар да. Эгер сен даже сатсаң, даже сооп иш кыласың да, эң жаманы ошол результат, кардардын көйгөйүн сен чече аласың. Мисалы үчүн кундуз сен кардардын көйгөйүн чече аласың. Сен уялып туруп барып ошол кардарга ошол көйгөйүн чечкенге жардам бербейсиң. То есть өзүңдө ошол нерсени катып койдуң, сен уялам деп ойлодуң да. Кудай сага ошол мүмкүнчүлүктү сага гана берди. Аны мага берген жок, дагы бирөөгө бербеди, сага берди именно. И ошол адамды сага жиберди. Вот көйгөйүн чечип берет ушул кыз депчи. Сен чечпей койдуң. Ушул жерде бир момент бар. Биз даже ошол келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибергендигибиз үчүн бул ушунун да жообун беребиз да. Бул не только даже адамга сооп иш кыласың, жардам бересиң, там көйгөйүн чечип бересиң, нет, даже өзүң наоборот сооптун ордуна күнөөгө да батып каласың да, ошол нерсенин жообун да бериш керек болот. Ошондуктан сатуудан уялам дегендер эң биринчи булар өздөрүнүн продуктусуна 100% ишениш керек. Экинчиден, келечектеги максаттарын, биринчи ошо өзүнүн максатын элестете алыш керек. Эмне каалайт да, вот сатуудан ал эмне алат? Адамдарга акча керек эмес, адамдарга кийим керек эмес, адамдарга ошолордон алына турган эмоция керек. Мисалы үчүн саякат адамга ал жөн эле керек эмес да. Жөн эле саякат, ал саякат жөн эле. Но ошол жактагы эмоция керек адамга. Адамдар ошол нерселерди алат экенин түшүнгөндө, билгенде, каалаганда уже баягы уялам деген нерсени ачык айтыш керек да. Кээ бирлер бар, уялам деп туруп, бирок жашырып жүрүшөт. Жок, лучше ошол эксперттерге барып, ошону ачык айтыш керек. Мен эмнеден уялам, мен таба албайм деп. Эксперттер бар, туура суроолорду берип атып эле, ошол адамдардын өздөрүнүн проблемасын өздөрүн айттырат да. Бул жерде акыл үйрөтпөй, да, өздөрүнүн проблемасын өздөрүн айттырганда уже ачылат. Наоборот, вот абсолютно любой адам сатууну билет. Эмне себептен биз жакшы келинбиз? Потому что биз өзүбүздү келин кылып сата алдык. Эмне себептен биз жакшы экспертпиз? Потому что эксперт кылып өзүбүз сата алдык. Эмнеге биз класста жакшы окуйбуз, же болбосо мугалим жакшы көргөн окуучу болгонбуз? Потому что биз өзүбүздү сата алганбыз. Биз сатышты билебиз, прям абсолютно баардыгыбыз билебиз. Болгону кандайдыр бир себептерден улам продуктка келгенде именно такалып калабыз, либо коркобуз, либо элден уялабыз, же продуктубузга просто ишенбейбиз. Туура. Келиңиз, мен да азыр конспект атам. Себеби дегенде өсүп аткан адам сөз түрдө өзүнө конспекттеш керек, жазыш керек. Анан карасаңыз, мен сизге айта кетейин да, бир аз дагы мына. Максат, обязательно максатыбыз болуш керек экен, Экинчиден бул качество. Кээ бирөө бар го, мисалы үчүн бир курс окуп туруп аны просто копировать эткенде уялат, сезичтай. Урдалган нерсе ачык сата албайсың да, уверен болуп. Мына мен өзүм башыман өткөн. Биринчиси, эң биринчи курсумду өзүм рожать эткем да, мындайча айтканда, когда ты сама рожаешь, ты уверена, это мой ребенок, это мой продукт деп, мен өзүм результат алып атам, мен мындай ишеничтүү, өзүң результат своего продукта болуп, ошону көрсөтүп турсаң, өзүң ишеним болот. Жана башкалар да сага ишенет да. Ошон үчүн албетте сен эгерде ошол наставниктен дагы ошол информацияны бир нерсени алып чыккан атсаң, батасын, ыраазычылыгын, уруксатын сурап анан кылсаң, өзүңдүн да жүзүң жарык болот, сага сатыш да оңой болот, ишенич болот экен да, туура. Сатууну хотим или не хотим, нам нужно полюбить продажи деп айтышат го, потому что вся жизнь это продажи, даже Facebook, даже Илон Маск, алдын бар вообще молодцы продажниктер, да, мощный
алар бир сүйлөшкөндө эле сонун сделкаларды кылышат. Любой кайсыл бир бизнеске барсаң, анын бардыгы сатуучу болот. Сатуу бул азыркы заманда бул уялуу сезим эмес. Балам, жака барып көрөсүң. Уялуу сезим эмес, бул наоборот, наоборот, это вся жизнь именно сводится к продажам деп эсептеп кетет элем. Себеби дегенде биз даже мына чөйрөгө барганда дагы өзүбүздү презентация кылып өзүн презентация кылып сата албаган дагы адамдар бар да. Ошон үчүн бул сиз айткандай сатууну сүйүш керек. Когда ты полюбишь продажи, даже бир жака барганда сага бир телевизор же бир продукт сатып атканда, ушундай кандай десем, ошо сатып аткан адамдын дагы действияларын карап, ушу надо полюбить продажу дегенге мен сизге согласна да. Сатуу бул бизнестин мотору, сатуу бул жашоонун жүрөгү. Жана кардарга жардам берүү. Туп-туура сизге кошулам. Эң биринчи ниет бул элге кызмат кылуу, мындай алам эмес, акча табам, мага эле бергиле, алам деп турган эмес, берүүчү, то есть посыл жардам берем, бере алам. Эгерде мисалы үчүн мен жардам бере албасам, ачык эле айтам да, колман келбейт деп. Мына сиздин астынан эле сиз менен бул жака түз эфирге чыгаардын астынан Жалал Абадтан звонок болду. Цехымды иштетиш керек болуп атат, цехымды ушинтип заказдарды көбөйтүш керек болуп атат, мынтыш керек болуп атат деп цехти айтып атат магачы. Анан мен айттым, цехти ачып көргөн эмесмин, бул жакта я некомпетентна дедим да, бирок өзүңүз цех ачканды үйрөтөм. Ну, мисалы үчүн 100 миңге или 50 миңге өзүмдүн личный брендимди көтөрөм. Өзүм бир ушундай чыккым келип атат десеңиз, ала алам. А бул жактан мен некомпетентна, мен жардам бере албайм деп эле ачык айттым. Ачык сатуулар, ниет колман келбейби айтам да, мен жардам бере албайм. Акча үчүн өзүмдү зордоп кыйналбайм мен. Мисалы үчүн бул жаңы эле ушул эфирдин астынан эле болду. Анан адам ушунчалык ыраазы болду, цехымды көтөрүп алып сизге личный брендке өзүмдү чыгарганы, ушул насаатчылык алып чыкканы сөзсүз түрдө келем депчи. Бул эми ачык сатуулар деп коет го, бул да мага жагат да, это трендте болуп атат го. Анан бекерге эч нерсе берилбеш керек. Туп-туура бекерди баалабайт, бекер бааланбайт, бекер жукпайт. Анан биздин даже пайгамбарыбыз мурунтадан өзү дагы сатуу бул мындай. Негизи эле да, товар сатуу менен алек болгондуктан дагы базар, сатуулар негизи эле сонун кирешелүү, ырыс кылуу иштердин бири деп эсептейм да. Мен дагы азыр онлайнда инфобизнесте эң мыкты эксперттердин бири болсом дагы сатууларды жакшы көрөм, дордойдо иштегем. Сатууларга параллельно дагы бир бизнес ачкым келет, именно товарный бизнеспи же сатууларбы да. Себеби дегенде бул жактан тапкан киреше аябай майлуу сүттүү жана ырыс кылуу жугумдуу болот экенин мен өзүм көзүм жеткен да. Ошон үчүн товарный соодада жүргөндөргө дагы онлайндагы кантип сатууларга өтүү боюнча дагы сонун билимдер керек деп эсептейм. Сонун давайте бизде бул жакта эфирди көрүп аткан айымдарга, мырзаларга айтат элек, сатуулар боюнча эмнеден кыйналып атасыздар, кандай суроолоруңуздар бар, комментарийге бериңиздер, жазыңыздар, суроолорго жооп беребиз. Бул жакта сонун эфир болуп атат. Забир эже, сиздин кандай оюңуз бар? Сиз кандай суроолоруңуз бар? Именно сатууда көпчүлүк ойлошот да, баягы курстан курс окугандар аябай көп го. Баардыгы курстан курстарды окушат, а биз курста эмнени үйрөнөбүз? Курстарда биз көбүнчө маркетингди окуйбуз. Кардара кантип келиш керек, кардара кантип сатыш керек, үстүктөн эле окутулат да. А сатуу бул өзүнчө ааламда. Мен даже 14 күндүк курста беремин, бирок ошону мен даже 2 ай айтып бүтсөм деле ал түгөнбөй турган эмеде, бир өзүнчө эле бир башкача алам. А сатууда именно сатууну өздөрүнчө окуш керек болот да. Сатууга көпчүлүк учат, анан сатуудан уялгандар деле. Вот өзүбүздүн деле сиз жана айтпадыңызбы? Биздин даже пайгамбарларыбыз ушул нерсе менен өткөн деп. Туура, биздин ата бабаларыбыз пайгамбарыбыз именно береке ошол сатууда болот да. Сатууну өздөштүрүш керек, үйрөнүш керек. Кандай жумуш жасабасын, адам ошол нишада эксперт экендигин адам өзү сата алыш керек. Сата албаса, акча жок да, вот прям. Сата албайсыңбы, демек акча жок, просто жок. Көпчүлүк адамдар ойлойт да, мынтипчи, мен иштеп атам, мага Кудайга шүгүр жетет деп ойлойт да. А мен айтат элем, даже миллиондорду тапсаң деле жетпейт. Жок дегенде, вот ашып атабы, пожалуйста, садака кыл да. Ашып атса, сага Кудай жөн эле берип аткан жок, аны ашырып. Демек, ошол бир жакшылыктарга иштетүү үчүн берип атат да. Азыр 10 миң иштеп атасыңбы? Кудайга шүгүр, ооба, бул жакшы. Демек, калган акчаны иштей албай жатасың. Кайсыл бир жерде сатууну билбегендиктен дагы акчаларга болуп атат да. Анан дагы айтат элем, онлайнда көпчүлүк адамдар сразу эле курс упаковка кылганга кызыгышып атпайбы? Курс упаковка кылгандан анын сатуунун деле өзүнчө бир
билбейм, бир башкача мындай курс упаковка кылганда общий процесске бир энергия кетсе, сатууга бир энергия кетет да. Круто, если сен өзүң ошол этаптан өтсөң. Эгер өтпөгөн болсоң, аны сен сата албайсың. Лучше азыр мен айтат болчумун, онлайнда иштеп бир окууларды бүткөндөргө курс упаковка кылгандын ордуна кызмат көрсөтүш керек. Вот кымбат кызмат көрсөткөн адис болуш керек да. Андан уже убагы келет курс чыгара турган. Аудитория өзү сурап баштайт, өзү суранып баштайт, наставничествого келип баштайт, мени алчы деп баштайт, анан уже пожалуйста курста. Вот сенин кызматыңда деле продюсирование боюнча башында айтпадыңбы, көпчүлүк продюсированияны алгандан баягы кирешени бөлгөндү каалашпайт деп. Себеби ошол продюсер болом деп келген эксперттер өздөрү ошол баалуулукту жеткирип сатыша албайт эксперттерге. Эгерде экспертке сатса, ошону эмне себептен ошол продюсер менен эксперт иштеш керек? И ал эмне алат ошол эксперт ошол продюсер менен иштешүүдөн? Ал жөн эле иштешет. На самом деле керек да продюсерлерчи. Туура, даже ушул бир мындайча айтканда, даже ушул бир чөйрөдөн, даже ушул туугандар менен, коноктор менен бир чөйрөдө отуруп, анан тост айтканда кандай адам ушул сүйлөп өзүн сатып кете алат, даже өзүн презентация кылууда ушундай бир келгиле өзүбүз таанышайлы дегенде адам сүйлөп, бүгүн как раз таки ушул коммуникация равно успех, коммуникация сүйлөшкөндү билген адам, мамиле түзө алган адам сөзсүз түрдө биз сүйлөп мамиле менен анан сатуулар болот да. Демек ошого чейин, сатууга чейин дагы мамиле кылганды, коммуникация кылганды бүгүн бесплатный марафондо да темада айтам. Жана айта кетейин, Москвага буюрса Замиреже баратабыз 2 декабрда, буюрса да көрүшөбүз. Дагы сонун жаңылыктар бар. Сизди да тренингке чакырам, атайын 200 кишиге психологиялык жактан трансформация тренингин кылып атабыз экспертим менен. Көрдүңүздөрбү, мына мендей болуп саткан көрдүңүз, өзүңүз продюсер болсоңуз экспертиңизди да кошо дейинби? Ошол Замира эже сонунсуз дейт, сонунсуңар, сонун эфир сакталабы, уялам дейт, саткандан уялам дейт. Товар сатат окшойсуз, өзүңүздүн аватаркаңызга караганда реклама кыла албайм дейт. Уялам, одежда дейт. Кийим саткандан уяласызбы? Демек, мындай да, кийимдин качествосу жакшы болсо, турецкий, же болсо мен мына Италияда 4 жыл жашагам го, Италиядан бир көйнөк алып келип атсам, бул итальянский көйнөк, бул итальянский бархат, ушундай деп, аябай тойдо сенде гана ушундай көйнөк болот. Качество супер деп, прям уверенный товар болсо, мен ошентип сата алмак экенмин да. Анан бул жакта өзүңүздүн товардын сапатына кичине уялып атсаңыз дагы, бул жактан дагы чечим чыгарса болот да. Сиз өзүңүздүн, мисалы үчүн мен студент кезимде студенттерде акча жок да, алар мындай 1-2 кийгенге издешет, китайский рядка, Жунхайга барчумун да. Анан мына мен азыр балдарды төрөп, уже фигурамда башка болгондон соң, азыр кааласам да каравандан баардык размерге батпайм, жана ал жаш кыздарга гана алган кийимдерге да батпайм. Ошон үчүн мен уже европейский рядта кийим, көйнөк тиктирип кийишим керек да. Демек, сиз өзүңүздүн аудиторияңызды да тапканга аракет жасашыңыз керек экен. Ушул эмеге өзүңүздүн товарыңыздын да баалуулуктарын таап, өзүңүз жазып, ошолорго басым жасашыңыз керек экен. Жана келген адам менен сүйлөшүп кармап калуу да. Дордойдо иштедим, мен айтышчу да, кундуз бирөөнүгө жонунам деп кийгизсең эле болду, сатасың деп айтышчу да. Померьте, кийип көрүңүз деп эле адам менен сүйлөшүп мамиле кура алсаң, ошол 10 мүнөттүн ичинде сата аласың деп айта кетет элем да. Суроолор болсо сонун болмок экен, сонун сабак сакталабы. Эгер коммуникация жок болсо, адам менен сүйлөшүүнү билбесе, адамдын көйгөйүн аныктай албаса, то продукт эч кимге сата албайт. Биздин алып продуктубуз, вот мен сата албайм, реклама кыла албайм. Реклама кыла албайт эмнеге? Себеби кандай аудиторияга кантип реакция берет экенин түшүнбөйт да. Бизде дайыма белгисиздиктен гана коркот. Вот мен алдын ала түшүнгөндө, кимге сатат, эмнеге сатат, ал адам кандай результат алат экенин билгенде, ал коркпой сатат. Коркосуз сата албайсыз, реклама кыла албайсыз. Демек, сиз ошол продуктуңуз жөнүндө бир нерсеге, либо өзүңүз ишенбейсиз ошол продуктка, ошол ишенич жок, либо бир нерсе бир кесеге бар экенин билесиз. Анан кээ бирлер айтат да, мен продуктум өтө арзан болуп атат, кымбат саткым келет депчи. Жок. Арзан продукттун өзүнүн аудиториясы бар. Орто баанын өзүнүн аудиториясы бар. Кымбат баанын өзүнүн аудиториясы бар да. Кымбат чекти адамдар акчасы көп үчүн эле келип ала бербейт. Керек үчүн келип алат. Арзан чекти адамдар акчасы жок үчүн албай койбоду. Жок. Адам просто либо экономдоду, либо просто именно ушул продукт ушул адамга керек эмес да. Бир продукттун өзүнүн аудиториясы бар. Бизде мен мисалы мурда аябай аудиторияны анализ кылганды жаман көрчүмүн да.
любой курска катышканда именно ушул сабакты калтырып өтчүмүн да. Аябай аудиторияны анализ кылган жаман көрдүм. Кийин мен сатууга келгенде түшүндүм да, анализ жок, мен продуктумду сата албайт экендигимди түшүндүм. Вот айла жок, мен аудиторияны бир жолу от души анализ кылганды үйрөндүм. Азыр мен на ходу абсолютно любой адам менен сүйлөшүп атып, аудиторияны, мындай любой адамды анализ кыла алам да. Только бир жолу тапшырманы качественно аткарыш керек болчу, и все. Негизи эле любой удачный миллионный запуск строится на анализе деп аталат экен. Анализ жок. Анализ кылганды үйрөнүшүбүз керек. Көп адамдар, көп эксперттер анализ кыла алышпайт да. Ошон үчүн түрдө анализ кылып, өзүңдүн кызматыңа, өзүңдүн товарыңа анализдеп туруп, анан ошол нерсени, мисалы үчүн азыр мына суук келатат, купальниктерди алып чыгып базарга сатуунун кажети жок деп ойлонуп турабы? Купальникти ким алат? Азыр сезон эмес. Демек базарда дагы ошол спрос, товар, рынок бардыгы бар, каралган. Вот как дордойская женщина, девушка, могу сказать, да? Азыр мына суук келатат, жылуу курткалар керек, шапкалар керек, шапканын сезону, носкинин сезону болуп атат. Анан смысл барбы азыр кандайдыр купальниктерди, пареолорду алып чыккан? Ошон үчүн сезонго. Адамдарга эмне керек? Сезонно, да? То есть ошол нерсеге дагы подстраиваться этишибиз керек. Жана сиз айткандай сатуулар булар өмүр бою керек дебедиңизби? Мага да эмнеге келип атышат, мисалы үчүнчү, айтып атпаймынбы, акчасы жок эмес, мына менден 100 000 деп, 150 000, 200 000 деп сатып алган, наставничеством сатып алгандар дагы буларга муктаждык болгондугу үчүн, ошо көйгөйдү чечишиш үчүн сатып параллельно ошо 100 000, 200 000 береби, параллельно как минимум ошол акчаны актап, же болбосо 10 эселеп көп акча табуу максатында муктажын чечиш үчүн келет. Биз дагы ошол нерсени муктаждыгыбызды барып ошол жактан чечиш үчүн барабыз да. Андан кийин ушул анализ, любой запуск, анализ рынка, анализ спроса, анализ конкурентов, анализ ушул анализден башталат да, рыноктон, спростон. Ошого жараша иш кылыш керек деп абсолютно сизге кошуламын. Бул жакта суроо бар экен. Али анализдеймин, сатамын, бирок клиент табуу кыйыныраак болуп жатат дейт. Андан кийинкиси алыңыз жакшы деп айтам, дальше сөз айта албай калам, токтоп калам, эмнеге дейт. Кантип комплекстерден арылып, уверенная болуп сатам. Давайте вот ушул биринчи баягы суроого берели. Алыңыз деп айтамын, анан дальше токтоп калам депчи. Дагы бир жолу айтам. Адамдарга кийим керек эмес, адамдарга эмоция керек. Же болбосо адамдарга кандайдыр бир результат керек. Биздин эң чоң катабыз адамдарга продуктту сатуу да. Вот менин курсума, менин сатуу курсума кел деп айтсам эч ким келбейт. А если менин сатуу курсума келип туруп эмнелерди алат экендигин айтсам, то адамдар келет. Кардардын көйгөйүн чечиш керек, кыздар. Алыңыз дегенде толк жок. Эмнеге алыш керек сиздин продуктуңузду? Вот сиздин кийимиңизди алса эмне болот ал адам? Тойго кийеби, жалгыз ушул адамда болобу, жылуу жүрөбү, балким ал жумшак денесине жагабы? Ошентип сатыш керек да, баалуулук жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек. Бизде жөн эле алсаң ал, албасаң алба деген деле бар да. Ал деле сатуу сыразы жок да, алсаң ал, албасаң алба. Адамга баалуулук жеткиргенди үйрөнүш керек. Адамдардын каршылыктарын сүйлөшүп жатып, адам ошол каршылыкты айтканга чейин жапканды үйрөнүш керек. Мунун баардыгы сатуу процесси да. Именно ушул өздөштүрүш керек. Адамды ооба, сатуучу прям психолог болуш керек. И так деле биз адамдар психологбуз. Бирок акыл үйрөтүш керек болсо аябай үйрөтөбүз да. А именно өзүбүзгө сатууга келгенде сата албайбыз. Себеби мен жанагы эле айткан нерсе. Уверенность жок. Анан уже сиз мисалы баягы мен айткандай өзүнө кантип өзүнө болгон ишеничти көтөрүш керек дегенде, өзүңүзгө болгон ишенич өзүнөн өзү көтөрүлөт, сиз аны көтөрө албайсыз. Бирок ошону көтөрүш үчүн да, өзү көтөрүлүш үчүн деле кандайдыр бир нерселерди, бир практикаларды жасаш керек да. Издениңиз, аракет кылыңыз, ал өзүнөн өзү болуп калбайт. Анан самооценканы көтөрүүнүн же өзүнө болгон ишеничти көтөрүүнүн мындай ишеничиңизди көтөргүңүз келип атса, демек азыртан ошол нерсеге аракет кылып иштеңиз. Сиз ойлонуңуз, кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн адам өзүнө ишенбесе, алар ойлошот, мен любой сферада мен өзүмө ишене албайм деп ойлошот да. Там ким бирөө бар болушу мүмкүн, там сатууда просто ынандырууну пока билбейт, азырынча билбейт, себеби билими жок. А бирок ал мыкты повар болушу мүмкүн, мыкты аял болушу мүмкүн, там машинаны вообще сонун айдашы мүмкүн. То есть башка жакта ал адам аябай күчтүү болушу мүмкүн да. Эмнегедир биздикилер бир эле косягын таап алса, мен өзүмө ишенбейм деп бүт сферасына жаап коет да. Андай кылган деле туура эмес. Ал да адам өзүн өзү эле артка тартат. Андан кийин мен кардар таба албайм деди. Кардар таба албайм. Кардар табыш үчүн
канчалык көп биздин продуктты көп адам көрсө, ошончолук көп кардар келет. Көпчүлүк мынтишет. Мен сатууну үйрөнүп алсам эле, значит мен абсолютно любой адамга сата алам. Жок, биз только кардарыбызга гана сата алабыз. Биздин продукт керек гана адамдарга. Биз просто кардар келүүчү воронканы кеңейтишибиз керек. Бизди канчалык көп билсе, биздин продукту ошончолук көп адам келет. Ошол адамдардын ичинен биз просто фильтрден өткөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Ар бир касанияда, ар бир кардар келип аткан жерде, мени көргөн жерде, менин товарыма кызыккан жерде, мен менен сүйлөшкөн жерде, бирөөдөн көргөн жерде, бирөөдөн уккан жерде кардар дайыма кардарды кызыктыруучу оффер алыш керек. Баш тарталбай турган сунуш алыш керек да. Ошондо кардарлар фильтрден өтүп келет. Анын үчүн жөн эле отургандан толк жок. Аудиториябызда мисалы үчүн 20 адам бар болсо, ошолорго эле рилс чыгарып отура бергенден толк жок. Таргетти кошуш керек, рилсти именно максаттуу кылып чыгарыш керек, рекламаларды бериш керек, коллаборацияларды жасаш керек, взаимный пиарларды кылыш керек, эфирлерде өтүш керек, билбейм, чыгып алып маалыматтарды издетиш керек. Аз эле адам менен жөн эле товар сатыш кыйын. Наставничество болсо, ооба, базар жок. 20 адамың болсо, жок дегенде 2 адамга сатасың, уже нормально акча иштей аласың да. Да, мына 20 адам просмотр болуп атса, мен азыр деген купальниктерди алып алып, кымбат сонун купальниктер деп туруп, тиги дарбазам астына туруп алып сатып атам да, ай алгыла. А канча адам өтөт, непонятно да, эми смысл? Или чайхана ачып атам мына деп коеюн, Анан мен буклеттерди жазашым керек, как минимум мындай кичинекей, раздавать этишим керек, какой-то скидочный день, ноутбук көтөрүп койсоң, бир кофе подарок, ар кандай бир маркетингди иштетишибиз керек, бул жакта сатуу техникаларын үйрөнүшүбүз керек. Адамдарга мамиле кылганды, сүйлөшкөндү, мисалы үчүн айтып атпайбы, клиент табыш оор депчи, ал деп айтам, болду деп. Мисалы үчүн өзүмдүн эле бүгүнкү күнүмдүн примерин мисалын айтып кетейин. Бул мына Көкжарын жөн эле өтүп баратып эле магазинге кирип калдым. Балама шапка топ алдым, анан карасам жакшы кофта турат да, анан сатуучу айтты да, сонун сазике кийсе тердебейт, хыбышка жууп эле кийгизе бересиз, мынча сом кылып бере алам, мына мындай турецкий деп ушинтип айтып берди да. Баасына айта элек жатып, хыбышка деди. Анан балдарым тердейт да, хыбышка жууп эле кие бересиз, карасы агып, карасын витаминдүү деди. Анан мен мама апа катары балама хыбы керек, тердейт, ойнойт, чуркайт, садикте күнүгө жума сайын кир жуумай. Анан карадым да, мындай практичностьти карадым, жууп кийгизе бергенге карадым. Мага ошонун баарын айтты. Анда баалуулуктарын айтып, андан баасын айтты да, 780, 750гө берем деп ушинтип айтты да. Анан демек, биринчи ошол нерселерин айткан үчүн мен сатып алдым да, мындайча айткандачы, ооба, балама керек, үйдөн да кие берет, хыбышка экен, тердебейт, мен балдарым көп тердешет. Демек, менин ушул проблемамды, көйгөйүмдү жаап алды да, апага катарычы. Анан мен албетте ушул балдарымдын комфортун, практичностьти ойлоп, садикеде киет, үйдөн да кие берет, конокко да киет деп сатып алдым. Демек, биз баасында эмес экен кепчи, кеп ошол баалуулукту, товардын баалуулугун клиентке, кардарга жеткире алуу. Мисалы үчүн мен азыр мындай арык көрсөткөн, узунураак, жабыгыраак көйнөк болсо, ошондой да, мындай жабык кийин да кийип кете аласыз, бир эле тойго кийбейсиз, встречаларга кийесиз, үстүнө пиджак кийип алсаңыз болот, материалы мындай, анан сонун азыр французская длина модно, мындай разрезы бар, мындай кылсаңыз болот деп, то есть описание товара вкусно, классно, кылып мынтип айтып берсе, прям өзүм мына өзүм дагы сатып алгым келип кетти деп коем, элестетип, кара көйнөк, анын ичинде мен апарык, боюм узун болуп көрүнүп атам, тойго сонун кийип бардым, еще сонун богато арык көрүндүм деп, то есть менин болдорум баарын жаап кетсе алгым келет экен да, көрдүңүздөрбү? Мына кардардын просто көйгөйүн чечиш керек да. Кардарга эч нерсе керек эмес, анын көйгөйү чечилиш керек. Көйгөйү чечилген кардар, ал акчам жок деген жерден деле акча табат да. Себеби биз баардыгыбыз ошондойбуз. Көйгөйдү чечиш үчүн шашылып кетебиз да, тезирээк ушул чечилсе экен деп, ал нерсеге акча төлөгөнгө даярбыз. Эмнеге адамдардын акчасын алыша албайт? Себеби просто көйгөйүн чечпейт. Ошон үчүн албайт. Акчасы бар, көйгөйүн чечкиси келген адамдар просто ошол адамдарды издеп жүрө берет. Ким менин көйгөйүмдү чечип берет экен деп элечи. Ким мени арыктатат? Мен арык көргүм келет деп коюпчу. Мен монтип желкеден алып туруп, монтип контролдоп туруп, өпкөм үзүп туруп, супсуу апарык кылып салгылачы дебейби? Пижаму как? Да. Это прям дает
утренний сторис жасаганга пижама керек, красивый сторис. Мен эч жака шашпай турам, монтип элдин баары эшикте таң атпай, таңгамал шашып, маршруткада тыгылып, жумушуна баратканда, мен болсо мына продюсер болуп, наставник болуп, онлайнда иштейм деп, сонун пижама кийип алып, үйүмдө шашпай, жуунуп, ушу красота все равно да, ана даже мындай бир кечки стористерде балдарын кучактап, мамы уже ложу айтып, то есть ушундай видеолорду көрсөм, даже купи деп айтпаса, рилстерди жаза берсе, товаркасын сатыпчы, бир сөз жок эле товар менен ушундай сонун эмелерди кылса, вот желание просыпается, мындай прям каалоо күчөйт да. Или же мындай айтар. Мисалы үчүн бир айым сетевойдо иштейт экен, анан машинасына ушу бир бутылка, фиолетовый бутылканы ичине суу куюп алып эле, мындай эртең менен алды, ичти, стаканга куйду, суусун наполнить этти, машинасына барып туруп, рулдун астына бир жака койду, болду. Айткан жок да, алып ал, сатып ал, кел депчи, мен уже хочу, уже видеону көрүп алып эле ушундай фиолетовый суу куйгучту хочу. Биздикилер көбүнчө ойлошот да, сатуудачы, мен ушул бир нерсени эле билип алсам, мен ушу менен точно болуп кетем деп ойлошот. Жок, сатуу бул постоянный процесс. Анан постоянно просто вот адамдар эмнеде колдонуп атат. Аудитория бирөө эле эмес да, аудитория көп. Мисалы үчүн сага үйдө жүргөнгө, вот онлайн эксперттерге онлайнда үйдө кийип жүргөнгө ыңгайлуу бул. А жумушта иштеген адамга эртең менен ишке шашылып кетип атып, оңой ыңгайлуу чечип кеткенге оңойлуу болушпу. То есть бүт аудиторияга, вот чоң аудиторияга чыгыш үчүн чоң реклама, түрдүү реклама бериш керек. Биздикилер бир реклама чыгарып койсо мага кардап жок го дейт да. Анан аудиторияң ким десең 18 жаштан 60 жашка чейин дейт. Туура эмес да. Жаштардын кызыкчылыгы башка. Пижаманы жаштар башка максатта кийет. Орто жаштагылар пижаманы башка максатта кийет. Улуулар пижаманы башка максатта кийет. То есть ар кимдин өзүнүн максаты бар. Ошол максатка жараша реклама чыкканда, ошол рекламанын кардары гана реакция берет. Мисалы, кундуз чыкса пижаманы кийип алып, прям сонун болуп кийип, балдарын кучактап, эртең менен жасан алып ушинтип жүрсө, мен үйдө пижамачан жүрүп иштеймин деп, мен үйдө пижамачан жүрүп миллиондор таап атам деп чыкса, кундузга окшош эксперттер, же болбосо кундуздай болгусу келген эксперттер, то есть эксперт болгусу келген адамдардын баардыгы реакция берет. Да. А эгерде мамам 50-56 жашта, ал хыбысын карайт, мындай удобство, кенен чонон алыш керек пижаманы деп айтат да магачы. А мисалы үчүн мен жашыраак кезимде мындай атлас, неудобный болсо деле коз болуш керек, модный болуш керек деп кие бермекмин да. Азыр уже мындай удобствоны, кененирээк болсун, мындай возрасты болот экен да, кенен болсун, удобный болсун, кенен чонон болуш керек пижама деп. Уже ар бир возрасттын эмеси болот экен да. Студенткалар болсо, алар башкача фасондорду, ачыгыраак, шортик, мындай башкача кийиши мүмкүн. Туптура айтасыз, ар бир мындай мына арыктап аткан. Мен эки баланын апасы арыктасам, мен башкача арыктайм. Мага башкача подход табыш керек. Студент кызга башкача подход табыш керек. Пенсионер айымга башкача. Пенсионер 50-60ка ден соолугуңду отдышка болбой жашагың келеби, изжога болгуң келбейби, жашооң өмүрүңдү узарткың келеби? Мага эмне? Мага мен эмне үчүн арыктагым келип атат? Мен бицепсти же болбосо кубиктерди каалаган жокмун. Мен кийимге жакшы жарашыктуу болуш үчүн, тойдо сулуу болуш үчүн, мероприятияларда, түз эфирлерде, ушундай жолугушууларда жашнакай ушул кийимим мага жакшы жарашып турса экен деп эле арыктагым келет да, туурабы? Мен аякта чемпионка спортто болуу деп или же болбосо ичимди көрсөтүп, кубиктерди көрсөтүү максатында эмес, жөн эле мындай өзүм формама келүү, здоровое ресурсное состояние, кийим жакшы жарашыктуу болуш үчүн арыктагыбыз келет экен. Студентка кыз болсо, ушул кыска жакшы ачык кийиш үчүнбү, же болбосо свои лучшие годы хочу выглядеть классно деп арыкташы мүмкүн экен да. Ошон үчүн анализ целевой аудиториябызда кимдер отурат, анын потребностьтери ким экенин билишибиз керек. Ар бир эксперт, мына кызмат сатып аткандагылар дагы, товарын кимдер үчүн деп сатып келгендер дагы, эркектер эле алат, кыздар эле алат, айымдарга чоң улуу эжекелерибиз кымбатыраак, добротный, мындай жакшы сапаттуу кийингиси келет, алардын акчасы уже болот. Студенткалар арзаныраак издешет, мисалы үчүн арзаныраак центрларга барышат, өзүнүн сегмент аудитория болот экен да. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө анализ көп нерсени чечет. Сиз кандай ойлойсуз? Эгерде анализ жок болсо да, биз бир рекламаны чыгарып алып эле ошодон аудитория келбей атат го деп ойлойбуз да. Бир реклама, то есть баардык аудиторияга бирдей иштебейт да. Ар бир аудиториянын өзүнүн эмеси бар. Сиз айткандай эле, студент мисалы сулуу болуп, фигурная болгусу келет да.
орто жаштагы уже ден соолук деп калат. Мага эчтеке керек жок, мага ден соолук деп калат. Улуулар алар только уже ооруп атса, кой ушуну медицинат кылайын деп алар уже өздөрүн аяп калышат. То есть ар бир аудитория абсолютно любой продуктта, кызмат саткандар деле, вот сурап атат го, кызматтык кантип сатам. Кызмат сатканда деле ошондой. Кимге барып кандай кызматыңызды сунуштап атасыз? Сиздин кызматыңыз экспертке керекпи? Оффлайн бизнестегилерге керекпи? Билбейм, там базардагыларга керекпи, ресторанда иштегендерге кимге керек сиздин кызматыңыз? Ар биринин өзүнүн аудиториясы бар. Жаштардын ошол сиздин кызматыңызды алууда деле жаштардын кызыкчылыгы башка, орто жаштагылардын кызыкчылыгы башка, улуулардын кызыкчылыгы башка. Мисалы үчүн көп учурда вот орто жаштан өткөндөгү адамдар алар уже баягы пайдам тийсе экен, мага көп акчанын деле кереги жок, бирок пайдалуу көбүрөөк пайда алсам экен болуп калат да. Орто жаштагылар аларга прям мындай эме керек. Ийгилик, честь, слава, ушундай нерселер керек. А жаштарга, ну, өзүн көрсөткөн, то есть это норма, өзүн сата алган, тоже призвание керек жаштарга, өзүн көрсөткөн керек, өзүн тааныткан керек, жайылткан керек да. То есть сиздин кызматыңызды кандай адамдар эмне максатта колдонот, ошого жараша сунушташ керек. Мен мынтип айтам да, самопрезентация деле, вот обычная самопрезентация, жөн эле самопрезентация ар бир аудиторияда ар түрдүү иштейт да. Мисалы үчүн мен үйдө отурган адамдардын жанына барып алып туруп, салам, менин атым Замира Абдывалиева, мен эксперттерди, наставниктерди өздөрүнүн кирешесин 30-40% көтөргөндү үйрөтөм десем, мен мамочкалар дейт да, все да, тема закрыта, мен уже там аудиториямды жоготуп койдум да, сата албадым өзүмдү. А если мен барып, мен Замира Абдывалиева, мен сатуу экспертимин, мага 1000ден ашык окуучу келип окуган, үйдө отурган айымдар мага келип окуп курстан 0дон 70 000ге чыккан деп айтсам, это уже менин именно ошол аудиторияга самопрезентациям. То есть сатуу десе абсолютно любой жерде сатыш керек. Көпчүлүк сатуу эмнеге болбойт? Себеби бир эки эле фишканы үйрөнүшүп алып, ошону бардык жака бирдей колдонушат да. Азыр бул жакта карабайсызбы? Силер азыр мага түз эфирден бат эле бир 1-2-3 нерсени үйрөтө калгыла, волшебный палочка бере калгыла. Мен ошону бар кыла алышым керек, анан ошол нерсе иштеп кетет депчи. Бул эми определенный спектрда, мындайча айтканда, мен келип алып мынтип атам да, давайте бир күн ичинде мени арыктаңыз. Срочно 3 күн ичинде, бир күн ичинде арыктата калгыла. Еще мен тренировка кылбаймын. Желательно бир таблетка бере. Айле калагандай тамак ичип туруп эле келип атат дегендей да. Не бывает такого. Арыкташ үчүн как минимум мен эмесмин, эксперт эмесмин. 20 күн, 1 ай хотя бы туура тамактанып, 6-дан кийин кичине легкий тамак жеп, нандан отказ кылып, сахарды азайтып, эми монтип тренировкага барып, фитнеске барбасам дагы жалкоом кармап, хотя бы басып дегенде 1 сааттан күнүгө басып, мындай темпте басып, кичине аракет кылышым керек да, бул майлардагы сжигать этиш үчүнчү. Демек комплекс услуг и время керек экен да, ошону өстүртүшүм керек. Ошол нерсени акырындап дисциплинага түшүп үйрөнүшүм керек. Ошол нерсени жазата алган айымга барып айтышым керек. Пожалуйста, давай мени алчы, кылчы, жазачы, жетелечи, чыгарчы результатка деп, ошондой да. Анан туруп алып эле үйдө жатып алып, диванда жатып алып, арыктасам болот эле дегенде, бул эми мындайча айтып берип атам да, түшүнүш үчүнчү адамдарга. Анан албетте инсайттарды алып, бир нерселерди колдонсоңор, ошо сатууларды сүйүп, адамдар менен мамиле, трендтерди, мамиле, коммуникацияны сүйлөшкөндө адекватный коммуникация кылганды үйрөнсөк, албетте бунун дагы плюс да. Анан комплекс услуг болуп атпайбы? Бул жакта мынтип жазып коюптур да. Сатуу кызматымды кантип көбөйтөм? Оффлайн. Мы должны догадаться, да, эмне ниша, косметологбу, же диетологбу, же онлайн режиме, пошив одеждабы, же ательеби. Четко жазсаңыз, ар бир нишанын өзү стратегиясы болот. Мисалы үчүн, косметолог болсо, анга башкача подход жасаш керек. Стористерде, инстаграмда башкача, өзүңө барып, кафеге барып, 1000 сом короткуча, бир айда бир жолу бетиңди барып питание кылып кел. Крем уже жукпай калса, сухость кожи, муздактан. Не пожалей на себя 1000 рублей, 1000 сом. Сходи, да, там, или ушундай да, биз акчага тамак аябайбыз, бирок 1000 сомдук интенсивке, 1000 сомго косметологго аяй берет экенбиз да. Ошону жакта туура косметолог башка, там, я не знаю, врачка башкача, да, кимдер бар бизде. Кийим товаркага кичине башкача прогрев болот.
кызматка кичине башкача болот. Эмне үчүн элдер келет, мисалы үчүн в моем случае эмне үчүн элдер келип акчасын салат, себеби дегенде көйгөйүн чече алат, ошол жакта баалуулук ала алат, результат, а мен болсо результат бере алам, ишеним бар болгондуктан, ошол инструменттерди өзүм колдонуп ушул результаттарга жетип аткандыктан мен өзүм 200% ишенгендиктен айтып атам, өзүм колдонгон нерсени сиз да колдонуңуз депчи. Демек, бул жакта уверенность кайдан келет? Сенде билим болгондо, неизвестный жол, мына өмүр баспаган жолдо басып үчүн биринчи басып өткөндөн кийин анан сенде уже уверенность, коркуу сезимдер кетип калат да. Замира эже, келиңиз дагы сатуулар боюнча дагы сонун бир инсайт маалыматтарды бериңиз жана бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайлы. Биз 5-10 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Жана дагы бир ирет айтып кетет элем, сиздин биздин сонун жаңылыгыбыз Москвадагыларга 3 декабрда Москвадагылар барбы бул жерде? Говорит, Москвадагылар барбы? 3 декабрда Замира эже экөөбүздүн сонун жаңылыгыбыз бар. 3 декабрь воскресенье күнү саат 10-до эртең менен сиздерди кофеге, то есть жандуу жолугушууга чакырабыз. Абсолютно бесплатно болот. Кайсыл жакта, кайсы чайхана барабыз Замира эжеден биз жакын арада айтабыз. Ошон үчүн воскресенье 3 декабрь эртең менен саат 10-дон 2-3 саатка мен өзүм продюсирование жөнүндө, кантип ушул инфопродюсирование азыр Кыргызстанда кандай трендтер болуп атат, кантип ушундай 1,5 жылда 29 миллиондоп экспертимдин курсун сатып алдым, кантип продюсерликте мына 3 жылдан бери наставник болуп келе жатам, 11-поток наставничеством декабрда башталат, кантип мыкты наставник болуп менден окуган кыздар жакшы результаттарга жетип токтобой иштеп кетип атат. Ошол жөнүндө өзүмдүн билген маалыматтарым менен сиздер менен чай үстүндө баарлашып, кофенин үстүндө баарлашып ошол жөнүндө айтып берем. Жандуу жолугушуу бекер, абсолютно бесплатно. Орундар чектелген, 20-30 айымга багытталган биздин жолугушуубуз. Болгону ар бир ким кофе ичеби, чай ичеби өзүнүн чайын төлөсө эле болду. Башка бизге жандуу жолугушуу. Замира эже болсо сатуулар боюнча мындайча айтканда встреча с подписчиками деп койсок да болот, жана онлайн кирешелүү кесиптер жөнүндө. Жана ушул онлайн кирешелүү кесиптер жөнүндө айтып кетели азыр, өзүбүздүн темабызды дагы. Кайсы кесиптер эң кирешелүү болуп атат? Жана ошо Замира эженин дагы өзүнүн сатуулар боюнча техникаларын, силердин суроолорго жооп беребиз. Ошон үчүн экөөбүздүн ушундай Москвадагы өзүмдүн подписчиктеримди баарын чакырам. 3 декабрь саат 10-до, буюрса 2-3 саат, 3 саат где-то сиздер менен болуп, сонун бирге сүрөткө түшүп, суроолорго жооп берип, разбор дегендей бардыгын 3 саат сиздер менен жолугушууга арнайбыз. Замира эже, келиңиздер, Москвадагылар, бул Москвада болот, Кудай буюрса. Адресин 2-3 күндө айтабыз балким, бирок ошого жараша это максимально 20-30 адам ким келе турган болсо заранее даярданыңыздар. Главный дата айтылды, 3-ндө деп, воскресенье күнү. Ошол күнгө даярданыңыздар, себеби ошол жерде баардык суроолоруңуздарга ачык, эч кандай секрети жок, жооп ала аласыздар. Андан кийин сатуу боюнча дагы мен айтамын. Дагы бир момент айтайын сиздерге. Бай фишка, инструмент издеген эксперттер, суроолору бар адамдарчы. Силерге бир сонун лайфхак да. Эксперттерге, вот ушундай эксперттерге барганда суроолорду берсеңиздер, булар уже мындай беките турган эч нерсеси калбайт, ачык айтышат да. Эфирлерде бүт нерсени ачык айтышка туура келет да, себеби уже адам ишенип келгени билинди. Ушул жерде моменттен пайдаланып, дайыма суроону так бериңиздер. Сиздердин көйгөйүңүздүн чечилгенинин 50% гана ошол көйгөйүңүздү чечүүгө так берилген суроодо жатат. Калган 50% это уже ерунда болуп калат. Биринчи ошол көйгөйүңүздү чечүү үчүн суроону так бере албасаңыз, көйгөйүңүздү чечүүнүн өзү уже татаалдашат да. То есть 50% бул биздин гана ичибизде турат. Качан биз көйгөйүмдү чечүү үчүн мен так суроону бере алганда гана мен ошого жооп алам. Все, анан дальше уже эшиктер өзүнөн өзү ачылат. Мындай вот как раз онлайндагы жумуштар боюнча айтайлы, андан кийин эфирди аяктайбыз, Давайте онлайнда кандай жумуштар именно кирешелүү болот? Чындыгында любой жумуш кирешелүү болот, эгер аудиторияны туура тапсак. Бул туура. Эгерде, конечно, мен там мамочкаларды бүт аудиторияма чогултуп туруп, бирок чыгып туруп мен баягы спикерлер даярдоо боюнча же ораторство боюнча курс алып чыксам, то ал уже иштебейт да. Менин аудиторияма сатылбайт ал. Абсолютно любой жумуш онлайнда иштейт. Абсолютно любой жумушту онлайнда сатып кирешеге чыкса болот. Бир момент бар, трендтер бар. Трендтерди кимдер жаратат?
эксперттер бизге, сизге окшош эле эксперттер жаратат. Чоң аудиториясы чоң эксперттер бул нерсени алып чыгат. Ушул нерсе тренд болуп атат деп айтат. Аны уже башка аудитория өзү эле жайылтат трендтерчи. Трендти деле өзүбүз жаратабыз да. И кээ бир адамдар вот трендтен трендке секирип жүрүшө берет да. Бул деле ката. Адам эмнени сүйөт, ошол нерсесин тапсын, жасасын и вот, пожалуйста, да. Анан кумду сен өзүңдүн продюсирование кесибиң боюнча айтып берсең, бул кесипти мен аябай жакшы көрөм, сүйөм, сыйлайм. Өзүм деле баягы өзүм именно кадр артында иштегендигим үчүн мага мен продюсирование боюнча курсум жок болсо деле, бирок мен адамдар менен сүйлөшкөндө аябай эме бере алам да, мындай кеңеш бере алам именно ушул тармакта. Себеби бул аябай действительно акчалуу кесип. Бирок ошол эле учурда мен продюсермин, сага продюсер керекпи дегенде силер кызматыңарга сата албайсыңар. Сразу самопрезентация менен керек продюсерлер. Продюсерлер бардыгына керек. Бирок ошол боюнча сен как раз айтып берсең, бул деле именно ошол кирешелүү профессия. Абсолютно любой адам жасай ала турган профессия. Особенно блог алып баргым келбейт, сторис тарткым келбейт, контент чыгаргым келбейт, мен кадр артында иштейм дегендер үчүн бул вообще сонун кесип. Ошондой эле менин курсумдагы менеджерлиги деле да. Вот блог алып баргың келбейт, пожалуйста, иште. Бирок именно ошол жумуштун майын чыгар, сен талаш болгон эксперт болосуң да. Ооба. Чынында айтайын, мына вот моя боль, мага деле азыр мына мыкты эки менеджер, сатуу менеджери керек. Ошол деле балким өзүмө деле дагы масштабка чыгарып, даже Казакстан рыногуна алып кеткен продюсер керек деп эле кирбейм. Мага мобилограф постоянно керек да. Азыр мына эмне керек? Баарыбызга рилс керек, съемка керек, мен экспертиме керек, мага керек, сизге керек съемканы монтаждап, бизде ушул видеолорубузду со стороны тартып чыгарып тургандар керек. Андан сырткары сатуу бөлүмү, сатуучу, жакшы менеджерлер керек. Өзүмдү көрсөтпөйм, жүзүмдү көрсөтпөйм, Инстаграм алып барбайм, сторис чыкпайм, сторис аркылуу сатпайм дегендерге ошо инфопродюсирование, продюсерлик кесипте сен шоу-бизнестеги деле сахна артында ошо экспертти жылдыз кылып иштешесиң. Эми бул жакта да өзүнүн да плюс минустары бар, жоопкерчилик бар. Ошо сатуу эксперти болгондо дагы башка эксперттердин даяр курсун өзүңдүкү эмес, даяр нерсени жакшы командага кошулуп сатканды үйрөнсөң, ошол эле мобилография, мобилограф болуп, айфонуңду көтөрүп алып 1-2 саат барып тартып, ошону барып монтаждап деле ушул балаң кичинекей болсо дагы ушул мындай үйдө отурсаң дагы любой жумуш ушу онлайнда кирешеге чыкчу жумушту тапса болот. Анан бул жакта мындай болуп атпайбы? Кээ бирөө мисалы үчүн SMM курсту окуп алып туруп эле ошону көчүрүп алып, мен да ушинтип сатам, болуп кетем депчи. Жок. Эгерде мына 100 000 тапкан SMM адистерин дагы билем да. Ушул бир кесибин чын жүрөгү менен иче карындан бери, майынан бери тартып, билип, майын чыгара жазаса, айына 20 000, 25 000 даже төлөп беребиз, нормально жакшы алып барып берчи дешет да. Ошондо 2 баракчаны алып болду. Курсту бирөөдөн көчүрүп алып, 1000 сомдон сата албай, 2000 сомдон сата албай, кыйналып, кысталбай, андан көрө ошол кесибиңди өзүң жол басып, майын чыгара иштегенди үйрөнчү. Ошол кесипке болбоду дегенде 15-20 000, 50 000 айына 50 000, 100 000 деле тапсаң, кээ бир ойлойт, көчүрөм бирөөдөн 1000 сомдон, 2000 сомдон сатам, арзаныраак сата берем деп. Аны да сата албайт. Ошон үчүн биринчи ошол окуп атканыңдын майын чыгарып, практика жүзүндө жазап үйрөн. Башка бирөө албаса дагы барып кирнеде жабыш, командага кой, стажер бол. Банкта мен жумушум эмнеден башталган? Стажер болгом, андан специалист болгом. Үйрөнүп, майын чыгарача, өзүң уверенный болуп алгыча үйрөнүп алгандан соң, андан кийин бир нерсе жазап баштасаң болот деп айтып кетет элем. Өзүң жүрөгүңө жаккан кесипти, өнөрдү, сатууларды көбөйтсөң болот. Мына менде мисалы үчүн финансовый эксперт бар. Менде бол, акча ушул жака көбүрөөк болот, ушул жака өтпөйсүң десем, өзүнө ушунчалык верная да, нишасына верный болуп вообще болбой атат. Мына сатууларды, башка жактарды үйрөнүп, эми мына сатуулар көбөйүп баштады. Демек, любой өнөрдү, жүрөгүңүзгө жаккан кесибиңизди, кызматыңызды сатуулардан да үйрөнүп, же продюсер аласызбы, же наставник мененби, негизи бардыгы керек. Мен мисалы үчүн 2-3 жолу продюсерликти окусам дагы, сатуу боюнча курстарды дагы окуганмын. Продюсер болуш үчүнчү. Прогревтерди отдельно окуганмын. То есть, демек, мен баарын окуп, мына азыр деле 300 000ге окуп атам. Ошо российский эксперт, ошо выпускнойуна дагы бара жатам, ошол жака мыкты кейс катары да чакырып атат. Демек, бир эле мону окуп коюп эле болуп кетем эмес, бир эле 3 фишканы айта калчы, Замира, 3 фишканы айта калчы, Кундуз, кантип мыкты продюсер болуп, бүгүн мага суроо беришти, чекти кантип көтөрөм депчи. Бат эле айта кал мага дегендейчи. Анан мунун баардыгы тажрыйба, опыт жана ошо билим аркылуу келет экен да. Ошон үчүн баарыңыздарга айтат элем,
негизи ушу мына сатуу жагында наставник, продюсирование, мобилография, таргетолог ушулар спрос болуп атат, бирок өзүңүздүн жакшы көргөн кесипти, кызматыңызды дагы жакшы упаковка кылып, действительно ушул спрос создавать этип, кызматыңызды дагы сатууларды көбөйтө алсаңыз болот деп айта кетет элем. Бул жакта да суроо берип атышат, Бишкекте болобу жолугушу деп. Ооба, мен акысыз марафонума катышып аткандарды мен эмки жумада, среда күнү же вторник күнү чакырган жатам. Москвадагылар болсо, Замирежеде Москвадагылар көп экен. Москвадагылар менен 3-декабрда буюрса эртең менен саат 10-до, Москваны билбейм, ошондуктан Замиреже бизге айтат, ошол жака жолугушабыз. Ал мындай 20-30 кишиге эле чектелген мындай кабинка болгондуктан ошон үчүн орундарды заранее айтып бизге айтып коюңуздар, сонун баарлашуу кылалы, мекендеш менен жолугушуу кылалы. Сиздерди ошондуктан биз коштошпойбуз. Баарыңыздарга сатууларыңарды көбөйтүңүздөр, билимдерди алыңыздар, алып эле койбостон практика жүзүндө колдонуңуздар деп чакырып кетет элем. Замира эже, сизге рахмат, ыраазычылык билдирем. Жана ушул сизден дагы эркин микрофон биздин кыргыз айымдарга, мырзаларга кандай кеңеш бере аласыз? Белла дедим, мага прям удобно да ошондой айтканчы. Рахмат сага чоң. Эфирге чакырганыңа, буюрса мындай эфирлер бул биринчи эмес, бул акыркы эмес, көп болот буюрса. Именно ушундай чыгып суроолорго жооп берип, ачык микрофондорду кылып көп уюштуруп турабыз. Сага рахмат. Айымдар, мырзалар, онлайнга өттүңүздөр. Онлайндын келечеги аябай кең. Только 2030-жылда гана онлайн пикке чыгат. И то Кыргызстанда эмес, Россияда ошондой аналитика бар да. Кыргызстанда уже кийинчерээк чыгат. Моменттен пайдаланыңыздар. 2030-га деле аз эле калды. Аракет кылып онлайнга өтүңүздөр. Мырзалар, өзүңүздөр жасаңыз. Бизде именно мырзалар аз да, онлайн талпарганчы мырзалар да үйрөнүш керек. Келинчектерине үйрөтүш керек да. Не только онлайнга чыгат десе эле, онлайнда иштейт десе эле, блог алып барба, өзүңдү көрсөтпө. Өзүн көрсөтпөй деле блог алып барса болот. Вообще блог алып барса. Ооба, өзүн көрсөтпөй да мына өзүн көрсөтпөй командаға кошулду. Дагы бир момент бар да, бизде көбүнчө сразу эле акчасын айтышып, мен өзүмдү баалайм да дешип, и при этом некачественный жумуш кылышат. Мен бирисин айтайын, менин наставнигим Аяз. Полностью, вот бизге сабак берген миллионерлер. Да. Бесплатно. Бизге сабак берген миллионерлер өздөрүн тааныштырганда, прям ошентип тааныштырышат, полностью доходторун айтышып, и полностью бесплатно иштешет. Эмнеге? Опыт алыш үчүн. И все. Хотя алар уже миллионерлер да, алардын максаты миллиард. Бирок Аяздын компаниясында бизге сабак өтүшөт, келишип алыпчы. Вот ошондой. Өзүңүздү бир кесиптин мыкты адиси кылыңыздар. Ошондо эч качан мындайча наныңыз жарты болбойт, бүтүн болот. Ушундай баарыңыздарга кутмандуу кеч. Абдан кубанычта болдум, Белла. Рахмат сага чоң. Ийгилик иштериңе. Баарыңыздарга рахмат. Эфирде отурган айымдар, мырзалар, баарыңыздарга рахмат. Жакшы салыңыздар.